Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагынан жат жазууну баштайбыз. Ручка дептерлерибиздин баары даяр болсо, числону жана теманы жазалы, андан кийин текстти жакшылап угуп түшүнүп, паузага коюп жазабыз. Текстти абзац менен жазууну унутпайлы. Гүл ачылганда аял анын ичинен кичинекей татынакай кызды көрөт. Ага тырмактай деп ат коет. Аял аны жаңгактын кабыгынан жасалган керебетке жайгаштырат. Бир жолу түндө тырмактай өзүнүн бешигинде уктап жатканда терезеден чоң курбакка кирет. Ал кызды бешиги менен суунун ортосуна алып кетет. Тырмактай чөмүч баштын жалбырагынын үстүндө ойгонот. Жалбырак тырмактайды алып, курбакадан алыстатып, суу менен агып жөнөйт. Ал гүлдөрдүн чаңчасын жеп, шүйдүрүмдү ичип, чөп бешикте уктайт. Ошентип жай менен күз өттү. Балдар, толук жазып бүтсөңөр, дагы бир сыйра текшерип, тыныш белгилерин коюп, берилген тапшырманы аткаргандан кийин өзүбүз көнүп иштеп жүргөн күндөлүк приложениясына аткаргандарыбызды таза, толук кылып жазып кетиребиз. Силерди эң жакшы аткарат деп ишенемин.